алейкум, урматтуу Хабар YouTube каналыбыздын каттануучулары, саламатсыздарбы? Асмандан чыгарып көрсөң жылдыз деп бил. Ак калпак кийген адамдарды кыргыз деп билдик. Бүгүнкү 5-март ак калпак күнүбүздө менен 2025-жыл алдыда кызматтар көргөзүп беребиз. Сиздер каналга катталып, лайктардан аябай басып көрүңүздөр. Анда биз баштайбыз туугандар. Достор, манистеримде доллар 87 сом 45 тыйын, евро 92 сом, евро өсүптүр, доллар 87-45 ошол боюнча, рубль 0,977, рубль дагы жанданып калыптыр бүгүн 5-март. Лира 2 сом 45 тыйын, фунт 109 сом 50 тыйын, достор. Мынакей көрүп алыңыздар. Бишкек шаары Моссоветтебиз, туугандар. Финка банк доллар 87 сом 30 тыйын, евро 92 сом 30 тыйын, евро аябай көтөрүлүптүр. Рубль 97 тыйын, сатып алуу, сатуу 101, казак теңгеси 0,12, Финка банк. Айкүрдө доллар 87 сом 45 тыйын, евро 91 сом 20 тыйын, рубль 97,5 тыйын экен. Байтүшүн банкта доллар 87 сом 30 тыйын, евро 92 сом 10 тыйын, рубль 97 тыйындан алып 101ден сатып жатат. Бул обменкада бүгүн жакшы. Мынакей доллар 87 сом 45 тыйын, евро 91 сом 20 тыйын, рубль 0,977, 1000 рубль тапшырсаңыз 977 сом болот экен, сатып алсаңыз 992 сом болот экен. Эртең менен бир аз үйдүрөк болуп атат. Анан түштөн кийин, кечкисин бир аз түшүп калгандай. Бирок бүгүн жакшы болчудай. Мынакей сиздерге биз көргөз берип турабыз. Андыктан каналдан жоготуп албаш үчүн каналды катталып кетсеңиздер, биз киргизип аткан видеолорду биринчилерден көрүп турасыздар. Сайз ЛТД доллар 87 сом 45 тыйын, евро 91 сом 20 тыйын, рубль 97,5 тыйын бул жерде. Сатуу 99 тыйын. Партнер акча алмаштыруу жайы менен жыйынтыктайбыз. Доллар 87 сом 45 тыйын, евро 91 сом 70 тыйын бул жерде. Рубль 0,977, 1000 рубль тапшырсаңыз 977 сом, сатып алсаңыз 992 сом. Эң өйдө ушул 97,7 тыйын болуп жатат, туугандар. Сак саламатта туруңуздар, тапканыңыздарга береке берсин. Сиздер менен канал автору Данияр болду, Дон Хабар каналы. Ар дайым бизди колдоп, тырс лайктарын аябай басып жаткан бир туугандарга терең ыраазычылык. Орозоңуздар кабыл болсун. Мынакей орозонун бүгүн 5-күнү, туугандар. Бишкек шаары Москва Абдурахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги обменкаларды жана банктарды көрдүңүздөр. Ар дайым өзгөрүүлөр болсо сөзсүз түрдө көргөзүп берип турабыз.